үйдө отурган бала стерильный бала деп коебуз себеби контакт болгон жок да. Үйдөгү условияда жүргөн таза бала да. Ал эми бала бакчага барса, мектепке барса, ал коллективге кошулат. Ал жакта ар кандай ооруларды жугузуп алуу коркунучу бар. Эмне үчүн ушул коркунучтуу да? Бизде азыр 12 ооруга каршы эмдөө жүргүзөбүз. Ал эми 2 жашынан баштап эмдөө алган балдар 1 жаштагы балага караганда бир топ азыраак эмдөө алып башташат. Анан ушул эмдөөлөрдү калтырып койгон энеде коркунуч бул бакчага албай коет же мектепке албай коет деген коркунуч эмес, ошо бала ооруп калышы мүмкүн деген коркунуч болушу керек энеде. Ошол эле азыркы учурда кызамык оорусу жүрүп атат. Кызамык оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Кызылча оорусу жүрүп атат. Кызылча оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Коркунучтуусу кызамык оорусунун коркунучу бул өпкөнү сезгенүүсүнө алып келет. Баланы майыптыкка алып келип коюшу мүмкүн. Кызылча оорусу кийин соң ооруп калган күндө боюнда барда ооруп калса бала келин баласы тубаса майыптыкта майып болуп төрөлөт. Коркунучтуу майып менен төрөлөт. Андан сырткары паратит деген тепки деген оору бар. Азыркы учурда бизде дагы деле жүрүп жатат. Тепки оорусу менен ооруп калган эркек бала тукумсуздукка алып келет, тукумсуз калат. Андан сырткары кызыл кептөөргө эмдөө жасалат, дифтерияга, көк жөтөлгө жасалат, столбнякка жасалат, прививка эмдөө. Кара сарык деп коебуз, вирусный гепатит В. Жанагы рак печени, цирроз печени алып келип аткан оорулар бул гепатит В түрүндөгү кара сарык деп коет кыргыздарда. Гепатит Вда биз ушуга каршы да эмдөө жүргүзөбүз балдарда. Бала ушул оорулардын баарынан алсыз болуп калат ушулардын алдында. Ошондой коркунуч бар. Ошол себептен мамасы эгер мүмкүн болсо тезирээк алып барып эмдетүүгө зарыл. Ошондой эле оозуна тамчылаткан шал оорусу да коркунучтуу оорулардын катарына кирет. Шал оорусунда биз айыктыра албайбыз. Анын аягы инвалидность же болбосо ушундай жаман аяктай турган оорулардын катарына кирет да бул дагы.